Баштайбыз. Бул 7 миллионунчу бала Сыражитинова Айжаркын биздин Кызылча шаарынын төрөт үйүндө төрөдү. Биз бул баланы 7 миллионунчу баланын төрөлүшүнү 2 неделядан бери өтө кубанычтуу күндөр менен күтүп жатабыз. Кайсы жерде төрөлүп калат экен деп, бирок биз баарыбыз коллективинен отуруп, бизде төрөлүп калса экен, эмеле көчүп келдик эле, биздин роддомдун ачылышына жакшы кубанычтарды алып келсин деген сүйүнүчтө биз деле төрөлсүн деген үмүттө баарыбыз Кудайдан тилеп күтүп жүргөнбүз. Кудай буйрук насип этип, мына ошол биз тилеген ой максаттарыбыз ойго ашып, бизде төрөп отурат ушул 7 миллионунчу бала. Жамаатта кандай сезимдер болуп атат? Жамаатта кызматкерлер барыңыздар кубанып атсаңыздар керек эми. Жамаатта өтө баарыбыз өтө кубанычтабыз. Ушул биздин дарыгерлерге, акушеркаларга, медсестраларга баарына абдан ыраазычылык билдирем. Эмнеге дегенде күнү түнү ушул 2 неделядан бери отчет ушул кызбы, уулбу бизде төрөлүп калса экен деген ой тилектерибиз менен баарыбыз өтө коллективно бир болуп иштедик да ушул жумуштачы. Азыр эми өтө кубанып, баарыбыз кубанычыбызды чогуу бөлүшүп отурабыз. Сиздерге да баарыңыздарга да рахмат. Азыр Садыр Нуркожоевич өзү звонок кылып куттуктап, атыны да коюп берди. Ушул төрөгөн аялга дагы, ушул келинге дагы өтө чоң рахмат. Өзүңүз тааныштырып коюңуз. Мен Кызылкая шаарынын төрөт үйүнүн за проведение отделениясы Кыпчакбаева Гүлнаразия Бидиновна. Директору бүгүн бизде аябай кубанычтуу күн болуп отурат. Анткени бүгүн бизде Кыргызстанда 7 миллиондук ушул наристе төрөлгөнү дагы ушул биздин Кызылкая жалпы дарыгерлик практикалык борборунун төрөт бөлүмүндө төрөлгөнү бизге абдан кубанычтуу. Жеке мен үчүн абдан кубанычтуу, биздин жамаат үчүн кубанычтуу болуп турат. Азыр ушул Кызылкая шаарынын тургуну Сыражитинова Айжаркын деген эжебиздин ушул наристе дүнүйгө келип жакшы кубанычтуу кабар берип турат. Анан буга биз акыркы мына 15 күндөн бери күнү күнү аябай даярданып аттык. Бул жалпы Кыргызстан боюнча даярданып жатты. Ошолор катарында биз дагы ушул ыкчам маалыматтарды берип атканбыз. Ошол бизге туш келген үчүн биз аябай мындай толкунданып да турабыз. Урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич дагы куттуктап, Айжаркын эжекени анан Айжаркын эжеке ал кишиден суранып, атыны ушул жакшылык деп, жакшылыкка атын коюп берди. Президентибиз өзү коюп берди ошондо атын. Президентибиз өзү коюп берди. Абдан жакшы. Мындай негизи бизде төрөлүп калат деп күттүңүздөр беле сиздер? Бизде төрөлүп калат деп биз күткөн жокпуз. Бирок бизде төрөлүп калса экен деген жакшы тилек ойлор болчу. Анткени биз өзүңүздөр билесиздер да, быйыл ушул жылдын июнь айында бизге сел келип ушул төрөт үйүн сел басып калган. Андан кийин тазалоо иштери болуп, ремонт иштери жүргүзүлүп, жакында эле ушул айдын башында биз бир 2 жума болду эле. Ушул жумушка киргеничи. Ошондой киргенде биз ушундай жакшы ниет кылып койдук элекчи. Эми жаңыдан кирген болсоңуздар дагы да кош майрам болуптур да сиздерге? Кош майрам болуп бизге абдан мындай жакшы жүрөгү болуп турат да. Мындайчы. Рахмат. Баланын абалы, апасынын абалы деле бүгүнкү күндө жакшы. 3,900 төрөлдү бала. Азыркы күндө бардык керектелүүчү дарылардын эмне керек болсо баары менен камсыздалган, баары жакшы. Рахмат. Дагы бир жолу тааныштырып коюңуз өзүңүздү. Кадыр Сыралбек. Кызылкая жалпы дарыгерлик практикалык борборунун директору. Саламатсызбы? Уулуңуз кут болсун, өмүрү менен болсун. Мына сиздин уулуңуз 7 миллиончу болуп мына Кыргызстандын санын көбөйтүп отурат. Келиңиз ушу сезимдер боюнча кандай толкундоолор, кандай сезимдер болуп атат? Күттүңүз беле? Жок, мен бул жөнүндө уккан деле эмес экенмин. Эртең менен эле ошондой кабар уктум. 7 миллиончу болуп төрөлгөндү. Сиздин уулуңуз? Ооба. Президент чалганда билип калдым да. Президент өзү чалып куттуктады сизди. Куттуктады. Азыр интернеттен эме кылсак, ушу 1 миллион акча которуптур деп уктум. Чоң рахмат президентибизге.
ушул балам Кыргызстанда ушу Садыр Жапаровдай элге кереги тийген чыган уулдардан болсун, кыргыз элге кызмат кылган балдардан болсун, кыргыз элибиз тынч болсун. Ошол. Бул канчанчы перзентиңиз? Бул 4-чү. 2 кыз, 1 уулум бар болчу. Уулуңузга уулума шерик болду. Ошол аз толкундан. Өзүңүз кайсы айылдын тургуну Мен болосуз? өзүм ушул Кызылкай шаарынан эле болом. Дворецте. Мына эски базарга турмушка чыкканмын. Күйөөм да ушул шаардан эле болот. Ушул шаардын эле тургунубуз. 4-чү уулуңуз. 4-чү уулум. Кудай буюрса мындай буга чейин мына жакында 7 миллионго жетебиз, 7 миллиончу балабыз төрөлөт деп атканда сизде мындай ушундай бир күтүү, үмүт кылуу, менин уулумдун балам 7 миллиончу болуп калсын деген бир ойлор, мындай күтүүлөр бар. Деле маселем кокусунан эле ушундай болуп калды. Аты жөнүңүз? Менин атым Сыражидинова Жаркын Исламидинова. Рахмат сизге чоң. Бүт элибиз, журтубуз кубанып отурат. Болгондо да мына Баткен областында мына Кызылкаядан болуп атат. Бул да Аллахтын берген эмеси болсо керек. Бүт баары чалып куттукташып атса керек. Ооба, куттукташып атат, баары уже интернетке чыга эме болуптур. Президентибизге да чоң рахмат. Өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Дайым ошол Кыргызстанды башкарып жүрө берсин. Үй бүлөсүнө тынчтык каалаймын. Ошол кыргыз элиме тынч болсун, уруш болбосун. Ушундай жакшылыктар боло берсин. Жакшылыктар болсун деп жакшылык койдуңуздар атын. Жакшылыктар болсун деп президент өзү жакшылык деп ат койду. Эмне дедим, президент менен сүйлөшүп атканыңызда кандай сезимдер болду? Президент өзү чалып куттуктап атса. Кокус чалса эле мен эми болуп калдым. Куттуктап айтты, ошо сенин балаң ошондой болуптур деп. Ошол өзү